Урматтуу жарандары, каржы пирамидаларына акча салууда этият болуп, оңой жол менен киреше табуу азгырыгына алданбаңыздар. Жалал-Абад облусунун Каракөл шаарынын 100дөн ашуун тургуну Тез Заряд аталышындагы каржы пирамидасына акча салышкан. 2024 жылдын 1 март күнү аталган каржы пирамидасы иштебей, жарандар депозитке салган акчасын ала албай калышкан. Компания өкүлдөрү депозитке акча салгандардын каражатын 2 эсе көбөйтүп бере турганын убада кылышкан. Жарандар мобилдик тиркемелер аркылуу акча которушуп, Тез Заряд пирамидасына кошулуп, тез арада байып кетүүгө ишенишкен. Каракөлдө бул оюнга эң аз акча салуу 750 сомдон башталып, 500 000 сомго чейин акча салгандар болгон. Bir үй бүлөдөн 5 адам кирип 1,5 миллион сом салгандар да бар. Миграцияда иштеген балдарынын топтогон акчасын өзүндө акча жоктуруп карызга алгандар, алганы эмес кредитке акча алып, Тез Заряд пирамидасына салгандар болгон. Каракөл шаардык ички иштер бөлүмүнө жалпы 116 материал каттоого алынып, келтирилген чыгым 17 миллион 600 000 сомго жакын акчаны түзгөн. Тез Заряд каржы пирамидасын Каракөл шаарына жайылткан бир тууган ага-инилер болушкан. Алардын бири 48 жаштагы жаран Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Ал эми бир туугандардын 43 жаштагы дагы бири изделүүдө. Мындан сырткары бул окуяга байланыштуу Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан 29 жаштагы бала, 33 жана 29 жаштагы кыздар, Ысык-Көл облусунун Каракол шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан 49 жана 47 жаштагы аялдар кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Белгилей кетсек, Тез Заряд пирамидасы Ош, Нарын облустарында дагы өз ишин уланткан. Урматтуу жарандар, жогорудагы фактыларды эске алып, каржы пирамидаларына катталууда этият болуңуздар. Оңой тамак капканда гана болоорун эстен чыгарбаңыз.